Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер күйөөгө жаккан аял деген темада кызыктуу маегибизди көрө аласыздар. Биздин эфирибизден алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн бизде конокто үлгүлүү апаларыбыз Өктөм Абдувалиева жана ошондой эле Рахат Жумабай кызы. Ассаламу алейкум, бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат. Алтындай убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге эң эле алгач сиздерге терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Чындыгында бүгүн өтө бир сонун кызыктуу теманын алкагында турабыз. Ушул темада маек кылалы деп, сиздер үлгүлүү апалардан үлгүлүү кеңеш алалы деп турабыз. Анда алгачкы суроону сиздерге узатайын. Негизи эле кыз бала турмушка чыгаар алдында эмнелерди билүүгө тийиш деп ойлойсуздар? Эң эле алгач энелер кандай кеңеш, акыл насааттарды айтыш керек ушу кыз балдарга? Ушул боюнча айтып өтсөңүздөр. Хаспуналлах, Аллах жардам берсин. Кыз балдарга өтө эле көп нерсени үйрөтүш керек, кичинекей кезинен баштап элечи, себеби көп нерсе кыздарга байланыштуу, жашоодо да кийин алар келечектеги энелер болочоктогу, ошондуктан кыздарга өтө көп мазмундуу, жакшы сөздөрдү үйрөтүп, улам чоңоюп баратканда да кандай эмнелерди билиш керек, анан турмушка чыга турган болсо кандай болуш керек, ошонун бардыгын үйрөтүш керек. Анан мектепте деле ошо мугалимдер, эжейлер кыздарга бөлөк бир насаат сабактарын өтүп, ушундай бир чоң класстарда ошондой кылыш керек дейм мен. Бир мектепке барып ошентип кыздар менен сүйлөшкөм, ошон үчүн кыздарга өтө пайдалуу кеңештер керек. Анан Абдулкадыр Дада уулунун 2 китеби бар. Мусулман эркектин аялын алда милдеттери, мусулман күйөөнүн эркектин аялына жана мусулман аялдын күйөөсүнүн алда милдеттери. Жука китептер өтө сонун эме бар да, кеңештер бар. Атанын баласына эми бизге кыз келет, келин келет, мындай кыл, апасы болсо эми сен турмушка чыгасың, чоочун үй бүлөгө барасың, мындай бол. Анан аябай майда баяндар бар. Ана никетинде 2 рекет нафил намаз окуп, өтө сонун дуаларды кылып, күнөөлөрүн кечиришин сурап койсо, ар төрөлгөн перзент жакшы төрөлөт деген да. Ошолор деле турмушка чыгат, турмуш кура турган жаштар ошону окуп чыкса, аябай жакшы болот. Мен көбүн эле сунуш кылып берип жүрөм тойлордо. Ошол өтө пайдалуу китеп да. Демек, руханий дүйнөсүнө сонун аз калат да, даярдык да бул. Чоң рахмат. Рахат эже, сиз кандай деп ойлойсуз? Сиз дагы кошумчалап кетсеңиз. Жалпы көрөрмандар, радио угармандарга ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллахка мактоолор болсун, Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттарыбыз болсун. Албетте ар бир кадамды таштардан мурун ошол кай жака баратканын ар бир адам өзү сезгени дурус да. Бул эми өтө маанилүү кадам болуп эсептелет кыз бала үчүн. Жаңы үй бүлөгө, жаңы турмуш жолуна чыгуу бул аябай даярдыкты талап кылган нерсе негизичи. Бирок биздин жашообузда, турмушубузда ушул эреже кармалбай келет. Биздин өзүбүздүн коомдо ушуга маани берген коомчулукта жакшы маани берилбей жүрөт да. Мына ошол үчүн даяр эмес, эме баягы кыз кезинде баары жакшы, жаман аял каяктан чыгат деген ошондон келип калат да. Муну мен өзүм даярдаган көрсөтүүлөрдө деле айтып, кайталап деле айтып жүрөм. Кыз бала негизи ушул турмушка кадам таштаган кезинде аябай олуттуу мамиле жасап туруп, эме албетте Аллахка мактоолор айтып, өзүңдүн ыраазычылыгың үчүн мен ушул турмуш жолуна бирөөнүн жубайы болуп, мүмкүн Алла берген пенделердин энеси болууга дегендей максаттарды кылып дайым айтып жүрөм. Ошол бара турган үйүнө бисмиллахир-рахманир-рахим деп, Аллахым ушул жерден мен жамандык көрбөйүн, өсөйүн деген максаттар менен кириш керек. Негизи башталганда ошо баягы эрге кышык олтурбай деген Рахат, ошо башында эле ошо же урушуп кетем, ажырашып кетпеймби деген ойдон таптакыр алыс болуш керек экен да. Бир болсо ажырашып эле кетем, кийин балким мындай болуп калса деген ойду такыр жолотпош керек экен да. Такыр ниетти түздөш керек. Ошондон кийин аябай жакшы болот деп ойлоймун. Кыздарга баары бир насаатты көп айтып туруп, анан баягы тойлордо Кудагый сизге тапшырдым дейт го апалар. Тапшырып алып туруп анан кийин кызына ай Кудагый кызды жөнөтүп бериң. Ай Кудагый кызды сагынып калдык. Мана өзү насаат айтың, үйрөтүп алың дейт дагы, кайра өзү буза баштайт да кыздын энеси. Ошондуктан кыздын энесинде да чоң роль бар да. Нерсе бар ооба. Бир нерсе бар, ошол кыз өзүнүн турмушу башталат да. Өзүнүн аял кишиге бул өтө маанилүү
орун. Себеби анткени аял киши үйүндө гана бактылуу болот да. Үйүндө бактылуу болбогон аял башка жерде ал канчалык иши жүрүшүп, канчалык бизнеси жүрүшүп, же болбосо элдерге канча алымдуу болсо дагы үйүндө бактысыз болсо ал чыныгы толук маанидеги бактылуу эмес. Ошон үчүн бактылуулукту эме жанагы бул эжекем айткандай ниетинде жакшы неме кылып, анан мен айтайын дегеним чын ыкластан. Мына ушул үйдө мисалы жигит тиги кызды тандадыбы, ал дагы ошол өзү макул болуп чыгып атат да. Эми ошон чын жүрөгүнөн кабыл алып, менин ушул өмүрдүк жолдошум деп, анан ошонун үй бүлөсүн өзүнүн бүлөм, анын атасы менин атам, менин энем деп ушундай кабыл алып туруп, жарык жүз менен, ачык маанай менен жадырап жайнап кабыл алып, ошол үйдүн мен ушул үйдүн кутумун дегендей маанайда кириш керек да. Мына эжекем айткандай оюна, ниетине ардекелер келе берсе, ал шайтаний болуп калып дагы турмушу деле ошого карап кетет. Эми негизи жанакы амалдар ниетке жараша дегендей кандай ойлонсок, ошол сөзсүз түрдө ниетке жараша ишке ашып калышы мүмкүн. Ниеттер түз болуш керек. Мындай даптаана, ачык, жакшы болуш керек дагы. Эч качан жаман ойду такыр жолотпош керек. Башында эле биринчи кадам таштаганда, ошол мен 40-бетте турат да, ошол баягы нике түндө булар 2 рекет нафил намаз окуш керек, дуа кылыш керек. Ушул күнгө чейинки бардык күнөөлөрүбүздү кечир, мындан ары сонун урпак улансын, экөөбүз сонун жубай бололу деген ниет кылыш керек экен да. Ошон эле ошентип койсо, бүт төрөлгөн балдар жакшы төрөлөт. Ошол жерде момунту бүктөйм дагы, бүгүн окуп койгула деп тапшырам да. Анан окуса керек, билбейм эми. Иншаллах. Канчасына тапшырдым да мен. Ого, устаза, эң туура айттыңыздар, иншаллах. Андан кийинки баскычты дагы сурагым келет. Мисалы, үй бүлө кургандан кийин ошол келин эң эле алгач биринчи баскычты кантип өтүшү керек деген суроо болуп атат. Эми биринчи турмуш курганга чейинки бир жалпы эле стандарттар менен жашайт кыздар. Окууду бүттүм, аттестатты алдым, анан бир орто окуу жайына бардым, андан да күбөлүк аттестат берип, анан жогорку окуу жайына бардым. Анан дипломду алдым, анан бир жерге ишке кирем, же мектепке, же больницага. Ушундай эле бир жалпы эле стандарттар бар да. Ал эми турмуш курганда аныкы жеке өзүнүн пландары да баягы жалпы стандарт болбойт. Бул жерде ошол жигитти тандады, менен бир жаңы үй бүлөгө барам. Мында аябай көп баскычтарда эң биринчиси ошол бекем үй бүлө курамын, ошол жерден урпак улантамын. Биологиялык эмени, эстафетаны жолдошум экөөбүз улантабыз деп ошондой бир жакшы пикирди ойлош керек. Анан биринчи эле кадам үй бүлө менен, жаңы үй бүлө менен мамиле курамын деп. Анткени ал үй бүлө куралып калган үй бүлө, карыялары бар, башка үй бүлө мүчөлөрү бар, өзүнүн тартиби бар, жашоо образы бар. А сен жаңы мүчөсүң, эми эле кирип келдиң, эртеси эле ийгилик жарата албайсың. Сен ошолор менен мамиле кур, биринчи күйөө менен мамиле кур. Анан байка, ата энеси менен күйөөңнүн мамилеси кандай? Эне менен баланын ортосунда биологиялык бекем байланыш бар. Ал 9 ай көтөрүп жүрдү, 2 жыл эмизди, анан жүрөгүндө жүрөт. Эне эч качан кандай картайса деле балам дей берет да. Ошол биологиялык байланышты келген келин бекемдеш керек. Үзөм десе болбойт. Көп келиндер үзгөнгө аракет кылат, бөлүнүп күйөөдү алып чыгып кеткенге аракет кылат да. Жок, ошол үй бүлөнү бекем, то есть мамилени бекем кармап, анан жакшы урпак улантайын, Аллахым перзенттерди берсе, бекем үй бүлө курам деген ошондой баскыч менен басып кириш керек да. Анан апа мындай күйөө менен мындай байкап туруп мамилесин, анан кийин апа, биздин үй бүлөдө кандай тамак азык оокаттар болот? Мен үйрөтүп койсоңуз, мен ошолорду жасайын, десе үйрөтөт да. Сиздин үй бүлөдө дебей, биздин үй бүлөдө деп айтыш керек. Андан кийин ошол апа менен мындай жакшы бир курбу болгонго аракет кылыш керек. Анан күйөөсү менен бир маселени чечип аткан болсо, апамдан да сурайлычы. Апа, биз ушундай сүйлөштүк эле бир маселени. Сиздин оюңуз кандай? Сиздин оюңузду билгибиз келди апа, десе, апа сүйүнөтпү, күйөө экөө эле өзүнчө кудуңда бир иштерди кылып атса, апа кызганат да. Эмне болуп атат булар депчи. Анан келиндер ошо күйөөсүнөн эмени талап кылбаш керек да, өзгөчө мамилени кайнене кайнатанын алдында ошол жаңы үй бүлөдө көрсөтпөш керек. Эмне мамилең болсо өзүң бөлмөңдө боло бер, ал жерде мындай тынч отур. Анан күйөөнүн өзгөчө мамилесин күтө берсе болбойт. Анда апа сөз көрүп кызганат да. Биологиялык байланышты келиндер унутпаш керек. Машалла. Албетте бул эме
адамдын аял кишинин айрыкча жашоосундагы эң орчундуу мезгил да. Жаңы бүлөгө барган кезде кээ бирлери башка эмеден, башка үй бүлөдөн башка үй бүлөгө барып жаңы көчөт сыяктуу ошол жерден көктөп кетиш керек го эми. Анан ошол көктөштүн бир секрети бар экен да, сыры биздин немеде. Сыры ошол жаңы курулган бүлө өнүгүп өсүп жакшынакай болуп кийин дагы жакшы бүлө болуп кетиш үчүн ошол үйдүн ата энесинен дуа алыш, бата кызматын кылып батасын алыш керек экен да. Бул ошо мен жакында эле бир бирөөлөрдүн маегин угуп калдым да. Эки абысын бирдей келин болот экен да, жаш катар уулдарга келин болуп түшөт экен. Анан бирөө аябай бактылуу, ушундай кадыр барктуу, жакшынакай болуп, баардыгы очор бачар биздин кыргызча айтканда. Анан бир келин болсо күйөөсү ичип кетет экен. Анан кийин өзү бактысыз, көңүлүндө тынчтык жок, ушундай болот. Анан ошол баягы бактысыз болуп калган эмеден сурайт да. Экөөбүз бирдей келдик, бир бүлөгө келдик. Эмне үчүн экөөбүздүн бактыбыз эки кыл дейт да. Сиз ушу адамдар суктана турган жакшынакай байыпче болдуңуз. Мен болсо эмдигиче тынган жокмун дейт да. Анан мен билбеймин дейт. Мунун сырын билбеймин. Мүмкүн дейт, менин чоң энем дейт, айтчу дейт. Барган жериңде ата энесин аябай кадырла, аябай сыйла, ошону колуна кол, бутуна бут бол, аябай сыйлап кызматын кыл, батасын ал деген дейт да. Мен ошол келген кезден кайнене кайнатамды өз ата энемдей кадырлап, сыйлап, кызматын кылып жүрдүм. Секрет ошол болушу мүмкүн дейт да. Чындыгында эле эми бул Алла Таалам бул адамды жаратканда бар эми билгениңдей жашап кел деген жок да. Атайын адамдын өзүн жараткан кезде деле ошо эреже менен, хотя мына жерде бешикке түшө бер, каалаганың же, каалагандай жүр, только мына алмага тийбе дегендей эреже менен келген да, адам келгенде элечи. Ал жаңы үй бүлөгө келгенде дагы жаңы үй бүлөнүн өзүнүн эрежеси бар, жашоо образы бар, ар биринин өзүнүн мүнөзү бар. Эми мисалы жакшы адамга эч ким жаман сүйлөгүсү келбейт да. Келген адам эгер мүнөзү жакында эле бирөө бир устазга жазыптыр, мен аракет кылсам дагы жаман мүнөзүм жок кыла албайтам депчи. Молодец, ошончолук аракеттенип, ошондой адам мисалы Алла Таалам буйруганын кылып, тыйганынан тыйлам дей турган болсо, өзүнүн жаман мүнөзүн өзгөртүү керек да. Алчы мисалы ошо жалгыз деле бир үйдүн эркеси болуп келет да. Ал каалаганын ата энеси айткандай кылат. А берки жаңы келген үй бүлөдө анын каалаганы болбойт. Эми анын каалаганы бүттү. Эми ошол үйүндөгү жолдошунун каалоосу менен, ошонун ата энесинин эмесине ыгына көнүп, ошонун жашоосу менен жашаган кезде гана анан дагы бир эмеси, секрети ошол үйдөгүлөрдү бактылуу кылыш керек да. Жарык маанайы менен, ачык көңүлү менен, чыныгы көңүлдөн кылган кызматы менен, жаман мүнөздөрүн өзү билип турган мүнөздөрүн калтырып билет. Азыр баардыгы акылдуу, баардыгы билимдүү, кайсы жерде эмне кылыш керегин эң сонун билишет. Бирок баягы мына эжекем айткандай, апаларынын кээ бир эми туура эмес түшүнүктө калыптанып калган эмелерди мен буларды баштап алам же болбосо мен өзүмдүн эмеми орнотушум керек деген сыяктуу туура эмес идеяларын калтырыш керек да. Анткени бул Алла Тааламын диндин эмесинде жашаса, эрежесинде жашаса, бактылуу болот. Рахаттын сөзүн улап кетейин. Ошол үй бүлө келгенден кийин жанагыдай апа кайсы тамактар жагат деп анан апа бул үй бүлөдө иштер кандай бөлүштүрүлгөн, сиздин кызматыңыз мага эмнелер жүктөлөт деп туруп ошентип сурап койсо жакшы болот. Ар ким өзүнүн милдетин аткарыш керек да. Ошондой бир жакшы мамиле болуш керек. Анан балалуу болгондон кийин балдар там-туң басып калды, кичине сүйлөп калды, балдарды кызматка коюш керек. Чоң атаңдын көз айнегин алып бересиңби? Чоң анең тасбисин колуна карматып кой, жолугун ала келчи, ушу азамат да бул ушундай деп мактап, кызматка коюп, анан жалпы дасторконго отурганда чоң ата, чоң анең келмейинче биз тамак кол узатпайбыз. Чакыргыла, отургула, артына жастыктардан кой, кана колуна суу кой. Ата, чоң ата алыңыз,
чоң эне алыңыз де. Ошонтип баягы чоң ата чоң эне ошол тарбияны көргөндө келинге ыраазы болот да, анткени келин үйрөтүп атат да. Балдарына дагы неберелерине дагы жолго салып, чоң ата чоң энеге аябай жакшы маани берип атат да. Бул келиндин милдети болуп атат да, келиндин кызматы болуп атат да. Ошон үчүн ошондой бол. Анан үйдө үй бүлөдө мүчөлөрүндө эмне кызыгуулар, ким эмнеге кызыгат. Эгерде кайнене аябай тикмечиликти жакшы билген болсо, апа мага да үйрөтүп коюңчу деп, апа ушу билгениңизди ана небере кызыңызга да үйрөтүп коюң, ата билгениңизди небере балаңызга үйрөтүп коюң, десе, кандай жакшы, макул балам деп үйрөтөт да. Ошентип баягы биринен бириге эстафета кете берет да, уланыпчы. Ошону келин аткарат да, ошонун баарынчы. Ошондо карыялар ыраазы болот да. Алар ыраазы болгон сайын аныкы өнүп өсө берет да деп. Не дейсиздер, Жолдошу дагы ыраазы болот. Бул жерде ошол жолдошу эми баягы күйөө жигит эменин энеси менен келиндин ортосунда чайналып калбаш керек да. Туурабы? Ооба. Ошол энесине эгер келин жагып, энеси менен жакшы чыгышып алган болсо, атасын сыйлап атса, күйөө бала деле ыраазы болуп, жана күйөөгө кандай кыз жагат деп атабыз го. Ошондой ошол бүлөсүнө бүлө болуп кеткен кыздар аябай утат. Ооба. Анан мен балдарга жана Азирет Усман университетине чакырышты эле. 29 азыр 30 жыл болуп калды го. Ректору Исаков Абдыхалил деген устаз экен. Анан балдарга, кыздарга киргизди. 5 декабрда келдим эле. Ошондо мен балдарга бир насаат айттым да. Бүт балдар турат да мечиттин ичинде. Айта берейинби устаз деп, айта бериңиз дейт. Мен айттым, иншаллах бир жакшы сүйгөн кыздарыңарга үйлөнгүлө, үйлөнөсүңөр. Анан кыз келди үйүңөргө, эртесинен кийин сүйүктүм, могу менин атам, бул менин апам. Ушулар мени төрөдү, тарбиялады, өстүрдү, окутту, үйлөдү. Ушуларды жакшы көрүшүңдү суранамын. Кандай болгон жакта дагы менин ата энем. Эми булар базарда сатылбайт экен. Буларды алмаштырууга да болбойт. Колуңарды мынтип, аялыңарга кылып. Аялды алмаштырса болот экен, бирок ата энени алмаштырууга болбойт деп айтып койгула. Бул кулагыңарга күмүш сырга. Мага келген каттардын негизинде айтып атам да. Эже, эки оттун ортосунда калдым, эмне кылам дешет да балдар. Ошондуктан кулагыңарга күмүш сырга деп айтып койсом, устаз күлүп, анан чыгып кеттик. Анан баягы мечиттин ичиненчи балдарга айттым ушуну. Көп жерде айтам ушуну. Машалла. Аллах ыраазы болсун сиздерден. Өтө сонун сабак, өтө сонун акыл кеңеш болот. Кошуп кетейин, ушу темадан чыгып кеткичи. Бул жерде энелердин ролу аябай зор экен да. Мен мына көп адамдар менен иштешип, жаштар менен маектешкенден билип атам. Эми энелер кээ бирлер ошо калыптанып калган психология менен кайненең тигиндей, күйөөң мындай деп туруп, туура эмес эмени берип коюп, кайненеге эми жанагы туура эмес кеңештерди берип турат экен да. Негизи ошол кыз чыккан кыз чийден тышкары дейт го. Ал жетсе жакшы акылын айтсын. Балам, эми кел, кайра келбе, ошолор менен ооба. Ошолор менен эл бол деп койсо бүттү. Кыз өзү жолун таап алат да, мындай караганда. Анан кайра эле күйгөн киши болуп, анттиңби, минттиңби дей берсе, алардын турмушун сөзсүз эненин ролу чоң болот да, кыздын апасынын ролу чоң да. Ал ошону айткан эне үйүндө да жакшы тарбия берген эмес да. Ооба. Ал эгер үйүндө жакшы тарбия берген адам жакшы адамды тандап туруп берип коет да, жүрөгү тынч. Кызым, эми мен уят кылбай жашай бер деп коет. Туурабы? А берки үйүндө жакшы тарбия бербеген, турмушка бергенден кийин да жөн келе бер, урушту бас бер, келе бер дейт да. Ошону эми эстүү кыздар эсине алып, апасы туура эмес экенин уже сезип калат да. Сезип калгандан кийин өзү жыйынтык. Ар бир кырдаалда өзү эме чечип, өзүнүн жашоосу. Анткени өзүнүн жашоосун алып кетүүгө эгер акылдуу болгон болсо, ошол бүлөнүн бүлөсү болуп, ошолордун бири болуп жашаш керек. Апалар, кызым, урушуп келе турган кызым жок. Ажырашып келе турган кызым жок. Ошол жакта болосуң. Кандай болбосун, ошолдун турмушу менен сен аралашып жашайсың. Уктуңбу кызым деп айтып коюш керек да апаларчы. Эң туура. Ошон үчүн апаларга көп нерсе байланыштуу да. Бул акырмандуу апалардын неме сүйлөгөн сөздөрү да, иншаллах. Анан менин сүйүктүү апаларыман дагы сурагым келип атат. Негизи эле биз күйөөгө канткенде жагабыз. Ушул боюнча айтып өтсөңүздөр. Күйөөгө канткенде жагабыз, күйөөлөр, мен ар жерде эле айтып жүрөм, бардыгы билишет, бир баскыч үйдө турат, периштеси үйдө да. Мен анам чоң атам айткан, Абдывали чоң атам айткан да, анда мен кичинекей болчумун, орус мектепте окуйт элем. Каникулга келгенде
келиндерин отургузуп алып аябай насаат айтат эле да апамдардычы. Мен кичинекей элем, кээ бир сөздөрүн түшүнөт элем, орус мектепте окуганда, кээ бирин түшүнбөйт элем. Анан ошондо күйөөлөрдүн периштеси өйдөрөөк турат. Аларга баш ийгиле, бадаңдашып айтышпагыла, олар айып тиктебегиле дегендер эсимде да. Анан кийин ошондуктан тиги ошондой эле таризде көрүп келдик да, чоң атабыздын тарбиясынан, анан ата кебиздин апалары чук этпей, унчукпайдылар. Кой атаң урушат, кой атаң деп ушинтет эле да. Демек эркек үйдө чоң ролду ойнойт да. Анан жолдошторубуз жумуштан келип калды дейли. Келгенде сөзсүз көңүл бөлүп келдиңизби? 3 мүнөт ошолорго берели. Өзүбүз жөнүндө үй бүлө окуялар эчтеген айтпай эле, өзгө гана арнайлы да. Келдиңизби? Иш күнүңүз жакшы өттүбү? Чарчаган жоксузбу? Маанайыңыз жакшы элеби? Курсагыңыз ачтыбы? Азыр. Биз сизди күттүк, биз сизди сагынып калдык. Де ошондо эмне деп ойлойт? Мен бул үйдө ордум бар окшойт. Мени сыйлайт. Мен жөнүндө кызыгат. Мен жөнүндө тынсызданат. Мени күтөт. Ордум бар го деп өзүнө башкача сезип калат да. Киргендер баягы бир проблемасын айтып, жанандай мындай дебей, сөзсүз бар жокту жыйыштырып 3 мүнөттө ошолорго ардап коюш керек. Эгер бала болсо, келдиң балам. О жаным балам, карачы, сонун таптаза боюнча келипсиң. 5 алып келгенсиң го, сен акылдуусуң да, сен мындайсың. Чарчаган жоксуңбу? Бүгүн сабактарың жакшыбы? Балдарга да ошентебиз да. Ошентип бала акырын угуп тарбияланып кете берет. Күйөөлөргө ошентип жакшы сөзүбүздү айтып, ушундай бир курсагын биринчи тойгозобуз, ага чейин чук этпейбиз да. Анан курсак тоюп деп тишин чугуп калган да. Акырын анан таксыр атасы, мен көп жерде айтам, бардыгы эле билет. Атасы байым де, бийим де, ааламдыкы Аллах болсо биздин үйдүн өкүмдарыбыз, сизде атасы, өкүмдарым. Канча сонун сөздөр бар. Мындай нотаңды жакшына кылып туруп, сылык гана кылып айтсаң болот да. Атасы, аны кантип айтат да кээ бирөөлөр. Төрөдүң бошоду? Атасы эме ким? Атасы деп акырын айт дейин да. Кайсы бир жерге барсам, практика кылып ошол жерде эмне деп кайрыласың азыр? Күйөөңбү? Кана тип калат да. Ана эйби дейм да десем, му дейт. Бул эй эмес. Чоочунга эй бала дейбиз. Бул эй эмес да. Атасы дечи деп. Кайсы күн ошондой болду. Бир жерлерде мен практика кылып берем да ошонучу. Сөз түрдө керек да. Көргүлөчү. Бирөө бир жерде чал дейт да. Кычыраган эле киши отурат да. Мен айттым, алтыным, чал болгондо дейт 90-дан ашкан, сакалы киндигине жеткен, таяк таянган, тиштери түшүп калган кишини мен чал деп элестетем. Карачы кычыраган жигит турат. Эмнеси чал мунун? Кана байым дечи, атасы дечи десем, мынтип туруп акыры айтты экен. Эмне чал, эмне десем эле, неме атасы деп коет. Конокто. Алар деле кудалар, биз деле кудалар отурдук да ошол жерде. Машалла. Жакшы. Сиз айтып өтсөңүздөр Хадижа. Бул эркек аялынан эме мен билишимче 3 нерсени күтөт экен да. Аялынан апасынын мээримин күтөт экен. Ошо апасындай мээримдүү болсо, мага кадырлап сыйласа деп. Андан кийин өзүнүн көйгөйлөрүн мындай чече турган маселелерин кеңеше турган кеңеш досту күтөт экен. Андан кийин ошо турмушта ойноп күлүп жашай турган жарды күтөт экен да. Ошол аял киши ошол эме кыз бала жолдошуна керек кезде дос болуп, керек кезде энелик мээримди көрсөтүп, керек кезде эркелеп, назданып, жубай болуп, ошо бирдей калпта баягы өзүнчө эме кылбастан, бул жакшы аял болуунун өзүндө дагы чоң искусство бар да. Керек болот экен да. Анан кийин бул эми жакшы үй бүлө болуп, жакшынакай болуп эме жашоонун өзүндө дагы ошо келечегинде жакшы балдар тарбияланат. Күйөөсү ошол эме колдоону күтөт да, аялынан колдоону күтөт, сүйүүнү күтөт, жакшы мамилени күтөт. Анан ошол жерде эч кандай баягы ашыкча эмеге орун жок да, туура жаңгыдай көчөдөгү ойлорго. Аял кишиге негизинен эң эле биринчи кезекте үй бүлөсү да. Үй бүлөсүндөгү мына Жамиле эже деле айтып калат го, мына Ошто кажиятта иштеген эжек айтат да. Аялдар дейт үй бүлөдө болобу, коомдо болобу, кадырчамчылыкты, тынччылыкты
жайгаштыруучу орундағы эме фигура дейт да. Туура. Кайсы обстановка кандай кырдаал болсо дагы ошол аял жайгарып турат экен. Ата менен энени немени баланын ортосунда бирине бирин сөзүн жеткирип, үйгө конок келген кезде же баардык учурда иши кылып аял. Мен жанагы сапаттар жөнүндө ойлондум да, эме адамдык мүнөздөр жөнүндө. Ошол жаңы турмушка чыккан кыз аябай ошо өзүндөгү мүнөздөрдү бир жерге жасып алып туруп, жакшы сапат, жаман сапат деп мындай бөлүп алып туруп, мына менде барбы, мына менде жокпу, баягы жаман сапаттарын күндө бирден калтырып чийип салып, жакшы сапаттарга ээ болуп, анан кийин анткени ошолорду эме өзүнүн үстүнөн иштеш керек экен да. Антпесе анын мойнуна аябай оор жүк жүктөлүп атат да. Ошол үй бүлөдө ата эненин, үй бүлөнүн жалпы ички кыймыл ошол аялга байланыштуу да. Эгер аял баягы бардык жагы чубалып, өзүн өзү эптей албай баласы ыйлап неме болуп турса, эркек деле үйүнө келгиси келбей көчөдө жүрүп, анан кийин уктарда ана айласы жок, бутун араң шилтеп келип калат. Ошон үчүн ошол күйөөнүн алыгы күчтүү, эркектин артында күчтүү аял турат дейт го. Аял канчалык өзүн өнүктүрбөсө, ал күйөөсүнүн ойлогон ийгилигине жетпей калат да. Аял киши жетпесе мейли. Мейли дегенде аял кишинин дагы өзүнүн максаттары болот го. Эгер ага жетишпесе, аны коюп турса эчтеке эмес да. Күйөөсү жакшы кадыр барктуу, жакшы өзүнүн колундогу өзүнүн ордун алып, кадыр баркы менен болсо, үй бүлөдө кадыр баркы менен болсо, ошол күйөөсүнүн кадыры менен аял дагы кадыр баркта жүрө берет да. Анан кийин баардык бала чакасы чоңоюп, эме болуп калгандан анан өзүнүн пландарын акырын ишке ашырса болот. Мен ошо биринчи кезекте аял киши ошо үй бүлөдөгү немесин, миссиясын аткарыш керек деп эсептейм. Чоң рахмат, жакшы. Анан мындай бир маселе бар да, көпчүлүккө азыркы учурда жубайлар арасында мисалы бөлүнүп кетүү, ажырашып кетүү, мындай учурдун талабына жараша мындай көбөйүп баратат. Ушунун себептери эмнеде деп ойлойсуздар? Аябай акыркы мезгилде мага келген билдирүүлөргө караганда, эми эле 2 ай болду, 4 ай болду, 6 ай болду жашаганыбызга ажырашып кеттик дейт. Анан таң каласың да эмне болду деп. Бул жерде ошол ажырым болгондо бир 3 себеп бар да. Биринчиси баягы жыныстык конституция деген бар. Ошол бири-бирине дал келбей калат да. Бул өтө жогору, орто жана өтө төмөн болот. Эгерде эркекте жыныстык конституция жогору болуп, аялдыкы өтө төмөн болсо, эч качан дал келбейт. Анан ал эркек өзүнү баалаган, жакшы көргөн жерге кетип калат да. Ошон үчүн баягы дал келбестик болот дагы, анан ажырым болот. Экинчи, адамдагы баалуулуктар системасы. Мында ишеним деген бар, сүйүү деген бар, мамиле деген бар. Бири-бирине ишенеби? Бири-бирин сүйөбү? Мамилеси кандай, жылуубу, кандай? Эң биринчи бирин-бирин түшүнө билүүдө, мисалы үчүн жакшы түшүнсөң сөздүн деле кереги жок да. Сөздүн деле кереги жок. Көз ирме менен деле түшүнө бересиң. Мындай деп койсоң эле түшүнө бересиң да, мисалы үчүн. Ошол системалар мыкты дал келсе, эч нерсе болбойт. Анан сүйүү жок болсо, мамиле жок болуп чыр-чатак чыга берсе, бири-бирин түшүнбөсө, анда да ажырым болот. Анан үчүнчүсү ички кодекс. Ички дүйнөңдө, жүрөгүңдө кимдер турат? Мана эркек турат дейли, биринчи фигура эркек. Анын төгөрөгүнө сызыктарды сызалы. Биринчи сызык, экинчи төгөрөк, үчүнчү төгөрөк. Ошол өзүнөн кийинки эле биринчи төгөрөктө ким турат? Эгерде жубай турса, анда жакшы. Андан кийинки төгөрөктө балдар турса, андан кийинки төгөрөктө ата-эне туруш керек. Эгерде кээ бир балдар биринчи төгөрөккө ата-энесин коюп алып, апасын коюп алып туруп, апам айткандай болот. Апам билет, только апам билет дей берсе, аял тетиякта калып кеткен болсо, эч качан турмуш болбойт. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн кээ бир апалар эгер туура айтса мейли. Кээ бир апалар мага келген, кээ бирөөлөр жолугушат келип, кээ бирөөлөр жазышат, кандай кылалы, эмне кылалы деп. Кээ бир апалар аябай мындай бир ортого ажырымды аябай чоңойтуп акыры ажыратып тынып атат да. Ошолор баласынын жалгыз калганын, ошолорго апаларга жакшы экен, ушундай таң калам да. Анан сөздөрүн уктум, апасын урушуп атканын уктум, баласы апа болду чем, апа коюңузчу десе, башка эле бир жаман сөздөрдү айтып атат да.
Мен айттым, баласына ушундай сөздөрдү айтса, анда келинге дегеле жакшы сөз жок экен деп коем да. Капа болуп алдым, капа болбой. Мейли чыгарып койсо бир квартира издеп таптыр, эч нерсе эмесем. Сенин кулагың тынчыды дейм да. Ушу жөн эле ошондой бир жек көрө бербеш керек да. Келин деле бирөөнүн кызы туура, сүйкүмдүү кызы. Ал урпак уланып атпайбы? Үйдө сонун неберелер чуркап жүрүп атпайбы? Эмне үчүн анан балким келин деле башында бир ошол эне менен баланын ортосунда биологиялык байланышты эмал сүйлөгөн сөзүнө караганда үзгүдөй деле болбоду. Мен экөө менен тең сүйлөштүм да. Мындай эгерде баланы алып чыгып кетем, өзүбүз бөлүнүп жашайбыз десе башка маселе. Чогуу эле жашап атышат. Жогорку маалыматы бар. Кайнененин атайын орто маалыматы бар. Бир багытта, бир тармакта иштешет. Бирок ушундай бир туура эмес мамилелер болуп калат экен да. Апаны балдар биринчи орунга, биринчи төгөрөккө койбош керек да, ата-энени. Биринчи жубайын коюш керек. Аялдар деле биринчи күйөөсүн коюп, анан балдарын, анан ата-энени коюш керек да. Ошол төгөрөктөр туура ички кодекс туура тандалган болсо, ажырым болбойт деп ойлойм мен. Жакшы. Бизде жана тыл күчтүү болсо, анан кийин эме жолду жеңесиң дейт го. Ошол сыяктуу эле эркек кишинин тылы бул үй бүлөсү да. Үй бүлөдө аялы ишенимдүү болуп, бардык учурда артынан жөлөй турган болуп, бардык жана эчким айткандай эме энеси менен ортосунда проблема кылбай, энесинин мамилесин жайына коюп не алган болсо, ажырым болбойт да. Эми бул жерде негизи бири-бирине болгон укук, милдет сакталыш керек да. Баягы эрдин алдындагы аялдын укугу, милдети, күйөөнүн аялдын алдындагы милдети дегендер. Ошолор сакталып, анан диндин алкагында жашоо болсо, анан ошол жубайлар Аллахтан корксо. Мисалы, нике кайып деп коет го. Нике кайып болгондон кийин алар жөн эле кошулуп калган жок да. Ошону кандайдыр баланын буйругу менен, эгер ушунчалык эми билбейсиң, адамдын ичиндегин билбейсиң, турмушка чыккандан кийин өзүнүн ойлобогон адам болуп калышы мүмкүн. Мисалы, кыз балага күйөөсү жакпай калышы мүмкүн. Бирок ал деген Аллах бар да, Аллахты эме кылып, мен ушундай болуп калдым эми. Өзүң нысап бер, күйөөмө да нысап бер деп күйөөнүн дубасын кылып, өзү такыба болгон болсо, жанагы айткандай эле аялга аябай байланыштуу да. Анан азыркы учурда мына биздин көйгөй, биздин мына коомдогу көйгөй мындай болуп атат. Аялдар эгосун биринчи планга коюп алды да. Өздөрүнүн укуктарын укмуш билишет, милдеттерин экинчи планга коюп койгон. Эрдин алдындагы милдеттерин эме кылбастан, эгого өзүнүн эгоисттик максаттарын ишке ашырууга аракеттен. Бул эмнеликтен, бул тайыздыктан, билимсиздиктен болуп калат да. Бирок ошол ар бир учурда эле анын жашоосу кайталанбайт да. Ушул жашоодо ал ошол менен келечегинде ийгиликке жетпейт. Өзүнүн жакын адамын жоготуп алышы мүмкүн. Ошо кийинки турмуш ага кандай болот, ага белгисиз. Аллах кошту, демек ошол жерден баягы таштын арасынан күлөнүп чыккандай ошол кырдаалды өзү оңдоп кетүүгө аракет кылыш керек да. Мисалы, Алла Таалам бизге бүт шарттын баарын түзүп берип койду да. Жана ыктыярды берип койду. Бүт шартыбыз бар. Кудайга шүгүр, азыр заманыбыз тынч. Бардык жетиштүү, бардык нерсе жетиштүү. Бактылуу болууга бардык шарттар бар да. Ошону бактылуу болбой калыштын өзү бул караңгылык дейбизби, кандай иши кылып адам өзүн өзү оңдоп кетсе, бардык шарты бар. Бул байлыкка дагы, башкага дагы эме кылбайт, көз каранды эмес. Адамдын бактылуулугу өзүнүн ички жан дүйнөсүнүн байлыгында, ошо мамилесинде, өзүн өзү ар бир күнгө өзүн даярдап кетүүсүндө, күйөөсүн кадырлашында, анан өзүн Алланын ушу адам кылып жаратып койгондугун, Алланын алдына барып, мени ушундай кылып жараттың эле, мындай болуп келдим деген жоопко ошонун маанисине жеткендигинде болсо, эч кандай ажырашуу болбойт. Сонун ойду айттың. Ошо тандоо бизге акылды берди, Аллах Таалам жана тандоо укугун берди. Бизди курчап турган жандыктардын арасынан бир гана адамда тандоо укугу бар да. Биз өзүбүз тандайлы. Акылыбыз үстөмдүк кылса, периштеден өйдөбүз. Карачы, периштедей боло турган байшелерди карачы. Ушундай сонун отурушат, адеп акылактуу, тарбия таалимдүү, насааттарын кара, баталарын берген, баталарын тамактанып отурганын кара дейсиң да, себеби акылы үстөмдүк кылып атат.
напсис үстөмдүк кылса 4 аяктуу жаныбардан төмөн. Малга окшош экен деген карачы, айырмасы жок дейсиң да. Демек ал напсини тандап кетти. Акылды тандабады. Демек тандоо укугуну бергенден кийин биз тандайлы да ошону, туурабы? Аябай жакшы айттың да Алтыным. Ошо тандоо укугуну аялдар ошону ордум кайсы, башында эле жанагы баскычтарды туура басып, ошолор менен мамилени курап, ата энеге урмат сыйды, аток, апок, кандай кылалы, эмне кылалы, ошолордун кызыкчылыгын да эске алып, эгерде бир кайнелер спортко кызыгып атса, рас болуптур, жөнөп атасызбы? Жакшы ийгиликтер болсо, аябай сонун деп ошолорду кубаттап, текмечиликте жүргөн болсо, ага дагы аябай сонун немелерди айтып, баягы, кандай карачы, сонун немелерди тегипсиң, азаматсың да, сен келечекте өзүнчө бир цех ачасың, фабрика ачасың, ошонун эмеси болосуң деп туруп эме кылып коюш керек да, карачы. Ошондуктан теге аябай эме. Бул аялга байланыштуу да, бардыгын ошол өзү акылы менен, акырын деп, акыры барып ошол жерде даанышман эне болуп калса, бардыгыны бир ушундай бир адеп ахлакка тарбиялап, кайын журтун бириктирип, ынтымакка чакырып, абысындары менен өтө ынтымак болуп, ушундай бир барып сонун койгон даанышман эне болуп калса кандай, баатыр да бул. Бул чоң жетишкендик, чыныгы ийгилик мына ушундай болсо керек. Мына ошол ийгилик. Барды келип кеп кеңеш сурайт. Ошо байычеден сурайлычы, аябай сонун деп карасаң тарбиялаган кыздарын карачы, балдарын, неберелерин карачы дейт да. Ооба, туура. Ошондой бир сонун. Ушул жерде дагы бир кошуп кете турган нерсе да, эске. Бул эме өзүн өзгөртүү менен биргеликте эле бул илим алыш керек да. Ар бир мисалы жаш кыздар деле мүмкүн ата энесинин үйүндө жетишпеген эме ал баскычтан өтө элек болгон болсо, даже жашы өтүп калган энелер деле аракеттенип Аллахтын илимине аракет кылыш керек. Ошол качан Аллахтын буйруганын кылып, тыйгандан тыйылып, адеби менен жүрүп, Куранды окуп, мисалы зикирлерди кылып баштаган кезде ошол адамда парасатты Алла берет экен да. Баягы кырдаалга жараша эмне кылыш керек, акылы немеси бардык учурда, кайсы учурда эмне кылыш керек деген мүмкүнчүлүктөрдү Алла Таалам ар бир баягы Курандын аяттарынын, ар бир тамганын фазилеттеринен, күндөлүк баягы Аллага болгон итааттын, ибадаттын негизинде баягы Алла баягы аял кишиге дагы өзүнчө бир кошумча жардам сыяктуу ошол өзүн ишенимдүү жашоодо, өзүн үй бүлөдө жакшынакай болуп, алардын коргоосунда жүрө тургандай деңгээлдерге чыгат да. Муну биз айтпай кетүүгө акыбыз жок, анткени Алла Таалам бизге ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип койду. Анан ошо илим алмайынча, динде жашамайынча толук кандуу бактылуу боло албайт да. Туура. Эң туура. Анан бир келинге рахмат айткым келип атат. Азыр атын эле унутуп калдым. Мага көп каттар келет. Кайненем экөөбүздүн пикирибиз келишпей, ушу таарыныч бар, башка бар, кечире албай жүрөм андайм деди. Алтыным, ал улуу аял да күйөөңдүн апасы кечирип койчу Алтыным. Кечиргин дагынан кечирим сурап барып бир жакшы мамиле кылып кой деди беле. Эми ошо келинге азыр ким жазган, каяктан жазган эсимде жок. Теге барыптыр дагынан кийин апа мени кечириң деп эле аябай бир 180 градус өзгөрүп кетиптир да. Анан апасы өткөндөн кийин эжекеңерге рахмат айтып коелачы, келиним тааныбай калдым, ушундай бир сонун болуп калды. Кой күйөөң алдына бара берсе, жок, мен анын алдына да барбайм, сизге кызмат кылам деп укмушудай бардык сферада аябай сонун мамиле кылып атыптыр да. Күйөөбүз тааныбай калдык келин дептир да. Ушу көрсө ушундай деле болсо болот турбай деп. Ошо келинге рахмат да. Угуп, аткарып, анан өзгөрүлүп үйдөгү атмосфера башкача болуп калды да. Жарык маанай болуп, сонун болуп, жөн эле сүйүнүп алыптыр дейт. Атайын келип айтыптыр да бир талабымачы, эжекеңерге рахмат айтып коелучу, звонок кылып деп, келиним өзгөрүп калды деп. Ошону уккан келинге Аллах разы болсун. Эми насаатыбызды айтабыз да биз Алтыным. Насаатыбызды айтабыз. Кандай болгондо жакшы болот. Мен да ар жерде айтам, пайгамбар сүннөт кыла берели. Биринчи кадамды өзүң ташта. Кучагыңды жай, жылмай, жакшы сөзүңдү айт. Сага ошондой жооп келет. Анан момтип, кичине текеберленип, кабактарың бүркөп, мындай тоготпой бассаң, сени бирөө жакшы көрөт, эч ким жакшы көрбөйт да. Ошондон биринчи өзүбүздөн баштайлы. Кадамды да жакшы таштайлы, кучактайлы, жакшы көрөлү, жакшы сөзүбүздү айталы, жылмаялы, ушунун баары садака да. Ооба, эң туура айттыңыздар. Анан дагы бир суроо бергим келип отурат сиздерге. Үй бүлө мамлекетинин
ийгилигин арттырууда эмне кылыш керек? Ийгилик жаратууда негизи эле үй бүлө мамлекетинде кичинекей бир биздин үй бүлө мамлекетибиз чоң бир ийгилик жаратууда аял кишинин ролу канчалык деген суроону бергим келип турат да. Мисалы, кандай катачылыктардын үстүндө биз иштешибиз керек? Аял киши бир окуу жайын бүттү, бир кесипке ээ болду, күйөөдү тандады, билди, максатын билди, конкреттүү максатын билди. Мен ушу жаңы үй бүлөгө баратам. Ал жерде эмне кылам? Мен ошол үй бүлөгө кирип таанышам, ошол жерде жашайм, кызмат кылам. Анан Аллах Таалам эне болуу бактысын берсе төрөйм, урпактар уланат, бекем үй бүлө курам деп ошентиби? Анан баргандан кийин ошол жанагы баскычтарды жакшы мамиле курап, антип-мынтип бардыгын мындай жай-жайына коюп, ар биринин урматыны жайына коюп, кайнета, кайненени, башкаларды ошентип атмосфераны оңдоп, моралдык, психологиялык атмосфера ошол жерде укмуштуудай болуп калса, ошол эмеден бардыгы азыктана баштайт да, жакшы эмеден, энергиядан азыктана баштайт. Анан ошол балдар чоңойду, тарбиялады, антип атат, мынтип атат, анан барып ошол аял ошол бар өзүнү 24 саат эле ошол үй бүлөгө арнай бербеш керек. Биринчи катасы, эгерде ошо 24 саат эле ошолор үчүн эле иш кылып эле чуркап жүрө берген болсо, бул биринчи ката. Экинчи, ошолордун жашоосу менен жашай турган болсо, балам, мен аны өзүм жасап коем, бара бер. Эне, отура бериңиз, мен аны өзүм бүтүр. Ата, мен өзүм чөп сап коем малдарга. Анык эле бардыгын эле ишин өзү чуркай бере турган болсо, алардын да жашоосун жашай турган болсо, бул экинчи ката. Анан үчүнчүсүндө өзүнө карабай, таптакыр өзү менен иши болбой, өзүнүн ким экендигин унутуп эле, анан баягы үй кызматчысына айланып, алардын жашоосу менен жашап, анан үчүнчүсүндө ошол достору менен деле жолукпай, жолугуп калса арманын айтып эле, такыр эле ушу үйдөгү жумуштар, башкалар эч нерсеге жетишпей аткандыгын айта берген болсо, бүттү. Анын бир кеси бар, бир кезде ал кычырган кыз эле, сонун бир окуу жайын бүткөн, диплом турат, башка турат. Ал эми үйдө жанагы атмосфераны түзүп, бардыгын тартипке салып, орыстар айтмакчы, домработница эмес, домоуправительница, үйдү башкаруучу болуп калса, үй бекеси, үй кызматчысы эмес. Анда ал ошол чөйрөдөн башка чоңураак чөйрөгө чыгып, анда тажрыйба топтоду, илим алды, жашоонун илимин алды, ортодо сонун энергияны түздү, ар бир ошо энергиядан азыктанып атат, сонун тарбия берип атат, өзүнө ишеним пайда болду. Демек ал башка жакта бир иш кыла алат да, бизнес кура алат. Эгер эле бир өзүнүн кесибин иштей албай бир жөндөмү болсо, тикмечиликке бир цех уюштурушу мүмкүн. Ал коллектив ошол жамаатты жуктай алат, кимге эмне кызмат бөлүштүрүштү билет. Аны бул жактан үйрөнүп бүттү да. Атмосфераны түзө алат, энергияны топтой алат, иш бөлүштүрө алат, жумшак сүйлөй алат, тарбия кыла алат, өзүнү мындай урмат сыйды келтире алат. Демек, ошол аялда чоң ийгиликтер болот да. Жанагы каталарды кетирген болсо, бардыгы эле мойнуна минет дагын апам жасап коет. Апа, тетик ишти мен үлгүрбөй калдым, бара бер, мен өзүм жасап коем. Бүттү, мойнуна минет дагын апам аткара берет. Бардыгы эле ушу келин бүтүрө берет дейт да. Андай болбош керек. Ошол каталарды кетирсе, бүттү ийгиликтүү айым боло албай калат. Өзүнүн кесибинде улай албай калат, же бир жөндөмүнө жараша бир нерседе ача албай калат, бизнесте кыла албай калат да. Бизнес кылыш керек. Эгерде жөндөмү болсо, ал могу үй бүлөдөгү мыкты баскычты басып өткөн, ал жакта андан чоңураак чөйрөдө ал жетекчи боло алат. Машалла. Жакшы, эң сонун. Мен ошо үй бүлөдөгү ийгиликтин жаралышы негизинен ошо тыл бекем болуш керек, бири-бирине ишеничтүү болуп, биримдикте болуп, анан эмеде орустар деле айтат го, мы вместе сила депчи. Бардыгы бирин-бири түшүнүп, бирдиктүү аракет болуш керек. Анан кийин мен Чубак устаз менен да маектешкен кезде айттым да, ушул улуу ойсулдар аркылуу ийгиликтин жаралышында ар бир ойсул өзүнчө оюн айтат да. Анан Чубак устаздын оюн уккум келди да. Ошондо айтып атат да. Менин ийгилигимдин жаралышынын эки эмеси бар дейт. Бири өзүмүн китепке болгон кызыгым, экинчи Аллахтын жардамы дейт да. Ошол сыңар эле ар бир ийгиликтин артында Аллахтан жардам болбосо, ийгилик жаралышы кыйын да. Мен ошону баса белгилеп айткым келет да. Ар бир мисалы бисмиллахсыз башталган иштин аягы кесик дейт да.
ар бир ийгиликтин жаралышы болуш үчүн ошо Аллахка биринчи Аллахым ушундай биз ушундай максатыбыз бар. Максатсыз жашоонун эмеси жок да. Ийгилиги жок. Ушундай максат тилектерибиз бар деп экөө бирине бири жардамдашып. Мисалы бардык эле мындай толук жетиштүү жашоодо эмес да, бирок жетишсиз жашоодо болсо дагы ийгилик жаратууга мүмкүнчүлүк бар. Анда аялдын ролу мисалы 1 сом тап келсе дагы баягы аял сарамжал болуп, бирин оңго жеткирип мисалы, бирин 2 кылып дегендей, ар бири ишинде көмөктөшүп, мисалы күйөөсү бир чоң проекттин үстүндө жүрөт, үйүнө келсе, баласы ыйлап алдынан чыгат, тиги тамак даяр эмес, үй чачылып турса, мисалы эч кандай ийгиликке тиги аялдын жардамы эмес эле кайра тоскоол болуп, анын келечектеги көздөгөн максатына жетмек турушун кайра жашоосу башка нукка өтүп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн ийгиликтин жаралуусунда биринчиден өздөрүнүн ынтымагы, аракети, анан Аллахтын жардамы болуш керек. Анан ошол ийгиликке басуу баскычтарында ар бир учурунда ошол айрыкча мен белгилеп айткым келет эле, Аллахка кайрылып, дуа кылып, Аллахым, ушу берекеңди бер бизге. Береке болсо ийгилик болот да. Ынтымакчылыгыңды бер, берекеңди бер. Анан ошол аялдар дагы айтат экен да, күйөөнүн дуасын, күйөөнүн эмесине, жакшылыгына дуа кылбаган аял күнөөлүү деген жер бар экен. Ошо күйөөсүнүн жумушуна, ийгилигине дагы ошо аял киши кошо дуа кылып, ошондой лорду кылган болгондо анан ийгиликке жетет деп айтат элем да. Жакшы. Анан дагы айымдарга дагы бир айтып коеюн деп атам да. Бизде институтта комплимент айткеле деп үйрөткөн да. Ошону мен өмүр бою айтып келем да. Көчөдө баратканда бир татынакай кийинген кыз кетип баратса, бир сонун кийимдери жарашып, тыкан болуп баратса, "Ий жаным, ушуну бир сонун жарашып калыптыр" деп бир сөз айтамын, тааныбайм, билбейм, атын да билбейм. Сөз комплимент айтыш керек да. Ошондон айымдар күйөөлөргө 3 комплимент айтабыз. 3 комплимент. Биринчиси, сиз жанымда болсоңуз, атасы, мен эч нерседен кооптонбойм. Атасы, сиз жанымда эле болсоңуз, мен эч нерседен кооптонбойм. Бул биринчиси. Экинчиси, байым же бийим, мен сиз менен аябай сыймыктанам. Колуңуздан сонун иштер келет да, караң. Мына ишти да бүтүрүп койдуңуз, кандай сонун караң. Мен сиз менен сыймыктанам. Колуңуздан бардык иш келет. Деп. Үчүнчүсү, менин жанымда болуп, мага кам көргөндүгүңүз үчүн мен аябай бактылуумун да. Жанымда турасыз, мен үчүн кам көрүп атасыз, мен аябай бактылуумун деп. Же эркек жаткан абалда, же отурган абалда, же тик турган абалда кичине төшүнө башыбызды бир 5-10 секундка коюп койсок, ал өзүн аябай күчтүү, кубаттуу, башкача сезет да. Биз алсыз экенибизди билдирип кичине башыбызды мынтип жөлөп коелу, тура бербей кечке 5-10 секундтан кийин башыбызды алып коелу да. Ушу комплимент айтары алтындарым. Айтыңыздар, сөзсүз аларга жагат. Машалла, чоң рахмат сиздерге. Ушундай алтындай убактыңыздарды бөлүп, алтындай сонун акыл насааттарыңыздар менен, кеп кеңешиңиздер менен дагы бир жолу бөлүшкөнүңүздөргө сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыбыз дагы соңуна келип баратат. Эмесе биздин сүйүктүү көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздөрдүн жакшы бир акыл кеңешиңиздерди, каалоо тилектериңиздерди айтып кетсеңиздер. Бул жашоого биз жөн эле келип калган жокпуз да. Алла таалам бизге ушундай бир сыноо үчүн бир жагынан ушу адамга ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берип койдум, кандай жашап келет экенсиң деген сыяктуу да. Ушул жашоодо биз өзүбүздүн татыктуу жашап өтүшүбүз үчүн баардыгыбыз аракет кылалы. Мен жаштарга да, жалпы эле адам радио угармандарга, телекөрүүчүлөргө ошол татыктуу жашоону каалап кетет. Мен Абулей Самаркандинин сөзү менен бүтүрөйүн. Жашоодо адам үчүн эмне жакшы? Акылың урук байлап өнгөн жакшы. Акылга жарды болсо эмне жакшы? Адептүү өмүр сүрүп көнгөн жакшы. Адепке дагы үйрөнбөс эмне жакшы? Бай болуп ырахатын көргөн жакшы. Байлык дагы буйрубаса эмне жакшы? Быкшытпай бул дүйнөнү өчкөн жакшы деген экен да. Аллах таалам берген акылга шүгүр кылалы. Адеп ахлак колубузда. Анан байлык болсо, ар бир адам бай болсун, бирок берешен, жоомарт бай болсун, адилеттүү бийлер чыксын балдарыбыздан.
Амин. Саллаллаху алейхи вассалам. Амин. Чоң рахмат. Аллах разы болсун сиздерден. Дайыма ден соолукта болуңуздар жана эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар. Амин. Алтындай убактыңыздар да бир бөлүп келип бергениңиздер үчүн да бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Кадырлуу көрөрмандар, сиздер дүйнөнүн айымдар ааламы берүүсүн көрдүңүздөр. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Таалайбекова болдум. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.